Assalamu алейкум, кадырлуу кыргыз элим жана жалпы мекендештер. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму Бишкек шаарынын убактылуу тургуну Турдубей эженин үйүнө 3-чү ирет келип отурабыз. Тагыраак айтканда, биринчи жолку келгенде биздин уюмдун атынан алып келген финансы каражатыбыз менен колдоо көргөзгөнбүз. Экинчисинде Турдубей эженин элге болгон кайрылуусун жолдоп элге таркатып, 3-чү жолку азыркы келишибизде ошо элден чогулган каражатты эженин колуна тапшыралы деп келдик. Себеби эженин кайрылуусу кызы 16 жаштагы Бактыгүлдүн Хадынокко муктаж экендигин элге жарыялаганбыз. Ошол Хадынокко чогулган акчаны биз алып келдик. Ошо Москва шаарындагы 7 тууан элинен түзүлгөн Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун жардамын ошо Хадынокко деген чогулган акчаны азыр алып келдик. Турдубей эже ушул кызга Хадынокко алып бересиз. Бактылууга бардыгы. Ошондой эле биз дагы алдыда жаңы жыл майрамы келе жатат. Бактыгүлгө кур келбей, шириндиктерди алганча келдик. Ала коет. Анан айын. Урматтуу кыргыз элим, ушул Бактыгүл кыздын оорусуна, ушундай Турдубей эженин ушундай тагдырына кайдыгер карабай жардам колун сунган боорукек берешен кайрымдуу адамдар, барыңыздарга Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун атынан сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөрдө жакшылыктар болсун. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Саламатсыздарбы, жакшы жатасыңарбы? Ошо келе жаткан жаңы жылыңар менен жаңы жыл жакшы жыл болсун. Ошо биз өткөндө ошо эмеге кайрылдым эле. Дагы Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун балдарына ошо эмеге кайрылганга калайын. Ошолор эмеге акча чогултушуптур. Мен кайрылуу кылдым эле ошо эме балдарыма. Элге ошо Москвадагы балдарым ошо эмеге акчаларын чогултуп, каякта иштесе да, тиякта эки жакта иштеп жүрүшөт. Ошо терең ыраазычылык билдирем. Ошо кызым акчага кадроко чогултушуптур. Ыраазымын, аларга өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, каякта жүрсүн, аман болушсун. Ошо ыраазымын ошо Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулугунун эмесине, балдарына, кыздарына. Рахмат балдарым.